Мына сиз экономиканы түшүнгөн адамсыз, ишкерсиз да. Анан бул суроолорду бербесем баягы мындай маегибизде сиздин мындай оюңузду, пикириңизди уккусу келгендер супсак болуп калат да. Ошо өткөндө Ташиев мырза ошо ири соода саттык комплекстеринин ээлери өлкөдөгү эң бай адамдар экенин, алар ири кирешелерди көргөнү менен мамлекетке, коомго мындай соодагерлерге болгон мамилени өзгөрткөн жок деп пикирин айтты да. Анан алардын катарында сиздин ысымды да кошуп айтып кетти. Анан бул сөз сизди капа кылган жокпу өзү? Жок, эми мен айтпаса болбойт эле да, туура башкаларды айтып коюп. Анан кийин Сиз тизменин башында болбодуңузбу? тизменин башында болгон, анткени жанагы башында ошо кыйын мезгилде баягы, өткөөл мезгилде. Анан ошол жанагы базарлар элге жумуш берип, анан кийин соода саттыктар менен жашоо турмушун менен болуп калбады. Соода саттык деген бул өзүнчө элге биз мурун кыргыздар соода саттыкты деле билчү эмеспиз, чынын айтканда. Аны спекулянт, кысыл кулак деп баягы уялышчу. Кийин тиги Дордойго барганда дагы врачтар, инженерлер таанышы келетсе тиги бутигине же контейнердин арасына жашынышыпчы, аркасына барып жашынышып көрбөсүн деп. Анан кийин ошентүүдөн кийин бутуна тура башташты. Анан ошол Дордой өзүнчө бир эме болду да, чоң площадка болду. Жанагы соода саттыкка үйрөнүүнү канча деген биз деле ойлогон эмес, бир 2 гектар жерде баштаганбыз да. Анан мындай 50 гектардан ашып кетер. Мен да өзүм түшүмө да кирген эмес, чын айткандачы. Ошол кезде ошол керек болчу. Анан мен ошону менен алек болдум, чын айтканда. Ошолорго жумушчу орун түзүп дегендей баягы көрбөдүңөрбү? 15 жылдын ичинде биздин базарыбыз дүйнөнүн 10 чоң рыногуна кирбеди. 2007 жылы Мировой банктын ошондой эмеси бар экен, изилдөөсү. Дордой базары өзүнчө жана чоң сухопутный хаб болбодубу? Анан сухопутный хаб болуп, анан кийин соода саттыкта ошо көбүнчө жана биздин кыргыз өзүбүздүн жарандарыбыз ишти үйрөнө башташты да. Үйрөнүп анан бир жерге батпай, анан кийин тиги Казакстан, Россиянын чоң шаарларындагы бүт жанагы вещевой рыноктардан анан кийин өздөштүрө баштабады. Бул чоң жетишкендик болду да. Бул жанагы именно кыргыз соода саттыкты үйрөнгөнгө үйрөнүштү. Ошого мен сыймыктанамын. Ошол биринчи ошо жанагындай чоң ошол өзүнчө бизнес инкубатор болду да. Ошол Дордой базары. Анан ал жерден жанагы Кытайдан, Турциядан, Дубайдан бүт товарлар келе баштады. Анан кийин ал жерден растаможка болуп атты. Миллиарддаган акчалар ошо растаможка болуп атты. Булар өзлөрүнүн налогун төгүп атты. Ошол өткөөл заманда биздин баягы базарлар Кыргызстандагы элге жанагынча жумушча орун түзүп, ошол эмен сактап калган экономиканы өзүнчө на плаву дейличи, сактап калган бир эме чоң эме болду да, проект болду. Анан чынын айтканда баягы биз эскиче эле баягы бараткан, анан ушундай мезгил келмек, башкача эми баягы налоговый реформа болуш керек. Анан кийин жана налоговый жаңы реформага мындай эми реформа дегенди билесиңер да. Баары эле сразу эле жакшы экен деп эле анан кийин эметпейт. Анан жанагындай каршылыктар болду, жанагындай контрольно кассовый машиналарга андай туура эмес. Көнүп калышкан да, 30 жылдын ичинде эч ким ошо баягы эле бир эле эме менен нук менен иштеп келет. Анан бир жерде отурса анан кийин тияка тур дегенде билесиңер да. Анан эме болот да, каршылык көрсөтүү болот да. Анан алар ошол эми президентибиз келип базарга келип, андан кийин тиги Камчыбек Кадыршаевич башка базарларды көрүп, анан кийин айтып, эми башкача эскиче иштегенге болбойт. Негизи өзү бул жерде ошол билдирүүдөн кийинчи мындай сиздер дагы баардык көпчүлүк базарларда мындай ижара акыларын 50-50% чейин түшүрүүдү сиздер да билдирүү таркаттыңыздар. Анан бул мындай аргасыздык кадам болгон жокпу? Жок, азыркы жанагы азыркы реформаларгачы айтып атпайбы, жана ККМ болсо баягы биздин ККМ сатып алышыбыз керек, анан кийин дагы чыгымдарыбыз көбөйөт экен, жана ЭТТН, анан СФ деген нерселерге да чыгымдарыбыз көп болот экен. Ошон үчүн азыр биз каршыбыз дегенден анан жанагындай анда жеңилдик деп бизге айтылбадыбы, жеңилдик бергиле депчи. Анан ушундай жеңилдик берип, бири-бирибизге мындай навстречу барып дегендей базардын ээлери, тиги предпринимательдер,
Анан кийин мамлекет мына 1-жылга дери мамлекеттин жардамы мына президентибиз азыр давайте патентти калтыралы ага дери даярданалы депчи. Даяр эмес экенсиңер. Налогто салыкчылар да даяр эмес экенсиңер, силер да баарыңар даяр эмес экенбиз. Давайте дагы 1,5 жыл деп срок берип койду. Анан азыр Кудайга шүгүр, азыр мынакей иштер жакшы жүрүп атат, баардыгы жанагындай эми патент болбойт деген мына чечим чыкты. Жанагы контейнердин ээлери дагы мурунку бааларын эмес, баягы 30%, 50%ке баягы түшүп бердик. Анан элге дагы жана сатуучуларга да жеңилдик болуп, анан азыркы жанагы жаңы реформага единый налог деген чыгып атат. Особый режим деген чыгып атат. Особый режим деген жанагы Кара Суу базары менен Дордой базарына экөөнү стратегический объектилер. Анан берки кичинекей рыноктарга өзүнчө жанагы жашылча саткандарга өзүнчө баягы жашылча саткандар бекер төлөбөгөн деген эмелер болуп чыгып атат. Ошол төлөбөгөн өсүмдүк ККМ менен эметесиңер 15 миллионго дери сому эч кандай ошо налог да төлөшпөйт. Сата беришсин. Бирок отчет берип коет, болду. Бирок бул сиздердин мындай киришиге түздөн-түз таасир этпейт бекен? Эми таасир эткенде биз мынакей 30% мурунку киришелерден анан таасир берип атат да. Кол жуудуңуздар деп койсок болот, Эми биз азайды. Биз дагы эметтик, биздики азайды, биздин да салыктар дагы азаят да. Тиги биздин казынага биздин жанагы сайгандан кийин биз ошол азайган суммадан баягы салыгыбызды төлөп беребиз. Негизи 1-июлга чейин деди эле. Анан азыр эми мындай базарда отургандардын ушул мамлекеттин ушул жүргүзүп аткан саясатына мындай мамилеси кандай болуп атат? Ошол кадамга базарда соода кылгандар менен сүйлөшүп атасыздар. Даярбы эми июлда дагы ушундай бир Жок, азыр болбойбу? июлга дери эмес, азыр мынакей эртелеп айтыла баштады. Анан эртеден азыр акимчиликтер дагы, салыкчылар дагы, таможенниктер дагы баардыгы ушу түшүндүрүү жолдорун анан эл түшүнбөй эле баягы жүрбөгөндөр көп болду, чын айткандачы. Азыр деле жакшы билишпей атыптыр да негизи. Эми анткени ооба баягы көнүп алганда. Азыр эми телефон менен элечи. Телефон менен эле ушу приложениясын жасап атат. Жанагы чек чыккан эле жана эме чыгат, жанагы терминал. Ошол канча 1800 сом экен. Ошону алат, ошо эме менен эле ошону тиги тыйынын төлөгөндөн бияка тийгизгенден кийин бияктан жана чеги чыгып калат. Анан жанагы контрольный касса машинаны сатып алганга да азыр эменин кереги жок деп атышат. Анан бирок жанагы торговый центрлар, анан жанагы эмелер базарларга тийиштүү да. Торговый центрлар аяка контрольный касса машина керек. Негизи ошол мамлекеттин учурдагы мындай жүргүзүп аткан салык саясатына сиз кандай карайсыз? Эми биз ойлойбуз, жанагы баардык коомчулуктун баардыгы ушул түшүндүрүү иштери менен жөнөсөк, анан кийин эми кээ бирлер элештеке төлөйүн деген ою жок да, кээ бирлеринчи. Жөн эле баягы кессең кан чыкпагандар дегендейбичи. Ошондойлор да бар да баягы. Эми алар да түшүнүш керек да. Тобо деп баягы салыгын төлөп койсун. Анан жанагындай меценаттык тигиндейди аны айтпай эле коелу, жанагы дагы бирдеме салып бер, анан тигинтип бер деп. Анан кээ бирлер ошондой адамдар да болот экен, көрдүм. Бирок жана алганыңды жанагы эметип туруш керек да. Тышкы башкаруу киришине каршысызбы? Тышкы башкаруу? Эгер ушул кылбасаңар, биз тышкы башкарууну киргизебиз дешти эле. Тышкы башкаруу болсо, ооба, эгер башкара албай тигиндей болсо, анан кийин тышкы башкаруу кирет да, чын айтканда. Бирок азыр зарыл эмес. Эми эмне зарылчылыгы бар? Анан кийин биз баягы башынан баштап түптөп, ошончолук 33 жылдан бери жанагы жумушчу орундарын түзүп бердик, салыктарын төлөп жүрдүк. Анан кийин ал эмгекти дагы караш керек да. Учурда мындай ишкерлердин абалы кандай азырчы? Анткени көпчүлүк ишкерлер кээде мамлекет мындай муунтуп атат, өзүнчө эле мындай тырмакчанын ичинде айтканда деп мындай сыртка чыгып кетип аткан ишкерлер дагы жок эмес, бар. Анан бүгүн ишкерлерге мамлекет мындай колдоо көрсөтүп атат, эң жок дегенде. Эми ишкерлердин мындай жалпы чынын айтсаңыз, мындай жалпычы, мындай жалпы алып келгенде ишкерлерди колдоп жанагындай орто, чакан эмелерге тийишкен жок. Андан кийин жанагындай баягы ири ишканалар менен жанагы тияка аралашып кеткен, криминалга аралашып кеткен, анан тияка аралашып кеткен дегендерди анан кийин акырын чакырып, анан жанагындай эме болуп атпайбы? Эме болот. Эми
алар дагы баягы эми коомдо байкалып турат да, ким кайсындай жанагындай мамлекетке элге салымын кошуп атканынчы. Кээ бир жана чоң ири компаниялардачы, аларды эле карап көрсөң өзүн иштегендер да көбүнчөсү өзүн эле иштеп, анан кийин морекиндей биздин коомубузга баягы эми мен өзүмдү айтпайбынбы, биз например канча культура, искусство бүт баардыгына биз жалпы 30 жылдан бери келе атпайбызбы, карап туурабы? Өзүбүздүн салымыбызды кошуп элибиздин эмесине. Ошондой нерселерди дагы таразалап атышат го деп ойлойм да мен. Тиги өйдө биздин бийлигибиз дегендей. Анан ошого жараша мамиле дагы болуп атат го. Мен ойлойм, анан эми дагы ушул бир баардыгыбыз сабак алышыбыз керек. Сабак алып, келечекте мен ойлойм бул эми ушул компания ушул эми ушуну менен токтоп, мындай баарына сабак болуп, анан мамлекеттин жанагындай айрыкча мындай правоохранительный органдардын киришүүсү азаят го деген ойдомун. Бирок азыр болуп атабы? Барбы тигиш? Жок, жанагы криминалга аралашкан жанагындай деген эме болбоду, жанагындай бир компания болуп. Вот ошондой нерселер эми ошондой эме ошо криминалда жоголуп дегендей. Жанагындай көмүскө экономикада жоголуп, баардыгы ачыгына чыгып, анан кийин ушул момент ушул былтыркы 23 мынакей 24 мына башы деп коелу. Ушуну менен баягы баардыгы сабак болуп дейм да, баардык ишкерлерге, бизнесмендерге. Анан келечекте баягы жакшынакай баягы мамлекет, анан кийин тиги бизнесмендер жакшынакай баягы кызматташтыкта мыйзам чегинде болот деген ойдомун. Чындыгында ишкерлер баягы экономиканын мындай бир локомотиви болуп атат да, туурабы? Локомотив болуп атат да ишкерлер. Жанан мамлекеттин ушул жерге келгенде ишкерлерге мамлекет эмне кылып бериш керек мисалы? Эмне жасаш керек? Азыркы шартта бир сиздин рецепт барбы? Азыркы бийликке, мисалы, азыркы өкмөткө деп айталык. Азыр бул жердин мыйзам чегинде баарыбыз иштешибиз керек. Мыйзамдан баардыгыбыз мыйзамды колдонушубуз керек. Правоохранительный органдар дагы, бизнесмендер дагы, анан кийин жанагындай жалпы баягындай өзүнчө бир инвестиционный климат. Сиз туура айттыңыз. Бизнес бул локомотив, экономиканын локомотиви. Бүткүл жерде бүт баардыгы жакшынакай эме инвестиционный, благоприятный инвестиционный климат түзүп бериш керек. Түзүп бергенде анан кийин чет элдик инвестициялар келет. Бул жердеги иштеп аткан бизнесмендер өзүнчө баягы мыйзамды мыйзамга таянсаң баардыгы жакшынакай болот деген сезим баарыбызга конуш керек да. Анан бизде да биртике жанагындай страновой рейтинг деген бар, анткени жанагы мурунку жанагы 2005 жылкы, 2010 жылкы андан кийинки событиялар көрсөтүп атпайбы? Бул жерде баягы эме гарантия безопасности, Мамлекет коопсуздук гарантиясын бериш керек, ошол болбой атат деген сөздөр болуп атат. Эми бул Кудайга шүгүр, мына азыр бизге жана инвестициялар биздин президентибизге ошондой гарант болуп берип атканына келип атат, жанагы көп келип атат го. Жанагы инвестиционный проектилер, жана жолдор ачылып атат, жанагындай адамдын салык реформасынын натыйжасы көрүп атпайсыңарбы? Канча жана мектептер салынып атат, жолдор салынып атат, башка мындай бир топ иш-чаралар болуп атат, анын баары белгилеп атат, аны майраш көрүп атабыз. Эми ошону дагы ушул инвестициялык чөйрөнү дагы жакшыртышыбыз керек. Ошол эле мамлекет деле баягы эмени бериш керек, безопасность гарантияны. Но биздин ишкерлер дагы өзүнүн мамилеси менен дагы, өзүнүн ошол бири-бирибиз жанагы частный бизнестерди дагы мындай жөн коюш керек да, бири-бирине жакшы сүйлөштүргүзүп, анан ошол жакшыга ошол кирилишпей, анан эми баягы ар бир бизнесмен өзү эле баягы таза иштегенге аракет жасайт да. Ошондой климат, ошондой чөйрөгө биз келишибиз керек. Мен ойлойм, мен үмүтүм чоң, ошого келсек, бизде баардыгы ойдогудай болуп, өсүүдө болобуз.
экономикалык долбоорлордун ичинде балыкчыда этти иштете турган завод, бул комбинатты куруу маселеси жаңылбасам бир 3-4 жылга чукул убакыт болуп кетти окшойт. Ой, көп Анан айтып берем аны. жакында эле бир маалымат чыкты, буюрса өкмөт муну ишке берген атат деп, жана коомчулукта бир нерсе түшүнүксүз болуп калды. Бул заводду башында сиздер ачкан аттыңыздар эле, анан баягы бышкан ашка ээси көп дегендей. Жерде туура эмес маалымат болуп калган. Бул жерде биз толугу менен эле биз дордой, эми ал жерде туура эмес жазылып калган го. Биз аны пандемиядан мурун биз жанагы эмелерге катышып, ошол улам эле жылып келатат. Эмне үчүн этти кабыл алдык? Эми биз эт боюнча айтышат го, кыргыз менен казак биринчи орунда, анан кийин карышкыр үчүнчү орунда дегендейчи. Анан ушу эт маданиятында ушу этти дагы биз туура ошол малыбызга туура мамиле жасап, ошол этибизди дагы ошо дүйнөлүк рынокко чыгарсакпы деген ой менен ошол эт комбинатына токтогонбуз да биз. Анан кийин ошол 18-жылы биз жанагы эме кылып, тендерлерге катышып, анан балыкчыга анан кийин ошол эт комбинат салалы деп ошол итальянский компанияга токтогонбуз. Анан биз бул итальянский компания менен келишим түзүп, бүт жана акчаларын которуп бергенбиз. Анан кийин пандемия башталып, анан кийин жана бизге оборудование койгон фирма, компания эме болуп, аябай кыйын эмеге түшүп Италияда. Анан даже жанагы 21-22-жылы банкрот болуп калды. Жана оборудование толугу келбей биз менен. Биз баардык зданиялардын баарын даярдап куруп бердик. Анан логистикасы, анан ошол жактагы жанагы компаниябыз чуть менен банкрот десек эле туура да. Анан алар токтоп калышты. Бизге оборудованияны поставка жасабай. Биз болсо акчасын төлөп койгонбуз. Анан эмне кылабыз? Анан акчасы төлөнгөн. Алар болсо биз беребиз, анан ана беребиз, тигинде беребиз деп отуруп, анан кийин мынакей былтыртан баштап анан кийин кайра оборудованияларын берип, бул проект 7 миллионго чапчып кетти. Биз ошо 1 миллион ошо дагы эме болдук да, тигилердин компанияга чыгым болдук дагы. Эмелеге тиги түзүлгөн эмеге соглашениядан дагы 1 миллион дагы ашыкча төлөп бердик. Анан быйыл бүтүп, анан азыр мынакей буюрса 15 мартта эме болгон атат, тиги технический киргизген атабыз. Анан кийин баягы тестирование болуп, анан ушул апрелде ачылган атат. Ачылган атат. Сырьё кандай болот? Бизге жетеби? Сырьёну биздики ал дагы мощный комбинат болгон атат. Ал жерде 200 крупнорогатый скот деп коет. Чоң мал. Андан кийин тиги кой эчкилер 1000 сөсө болот да. Бир күндө. Ошон үчүн Бир күндө 1000 кой эчки. Эгер толук иштеп кетсе, бир смен болсо 2 сменди айтылып атат. Анда 400-500 кой эчки эки линия адыр болуп туруңуз. Аны дагы биз азыр бореки Белоруссия, биздики ал жерде Россиядан, Белоруссиядан жанагы эт тушаларды дагы алып, бул жерге биз чоң жанагындай цех жасап атабыз, жанагындай стейк, филе, тиңдей мындай кесип, биздин внутренний рынокко, анан кийин Кытайга кетирели деп атабыз. Кой эчкилерибизге азыр эме турат, очередь турат эмеден, араб өлкөлөрүнөн. Араб өлкөлөрү эмеден эле жанагы тамчыга келип конуп самолет менен. Ошол жерден эле баягы свежий этти тоңдурбай элечи, баягы товарсотуп эле этти анан алып кетишет экен. Азыр буякта кичине мындай мясо комбинат бар, ошону берип атышат. Анан ошол кой эчки боюнча. Анан жанына биз эме да коюп атабыз, балык иштетүүчү. Балык аябай көбөйдү бизде. Тиги нарын бүт балык өстүрө баштады, көл. Анан могу Кемин району. Ошол 3 регионго, ошол жерге дагы балыкты жанагындай бүт тазалап, жана икраларын алып, балыктарды жанагындай упаковка жасап, анан кийин Россияга ошол балыгын дагы жиберели деп ошол 2 направленияны жасап атабыз. Анткени жана эттин маселеси жанагындай болуп атпайбы? Аны жанагынтип союп атсак, бүт Кыргызстандын кой эчкилерин баары союп сатышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн тиги ошо балыгын дагы эметип атабыз, сүйлөшүп атабыз. Балыгын жасап атабыз. Ошо ал проектин ишке ашырган атабыз. Кудай буйрса, биз чын айтканда итальянецтер дагы кечиримин сурайт.
баягы ачылышында. Алардын эмеси болуп калды да, күнөөсү болуп калды. Пандемия болуп, анан банкрот болушуп, анан эми келип ушу бүтүрүп атышат. Бул аябагандай чоң долбоор болот экен, аябай экономика үчүнчү мисалы бир эсептеп деле көрдүңүздөр болуш керек. Канча пайыз салыгы түшөт, канча жумушчу киши иштейт, орун. Бир 60-70 киши иштейт экен ошо рабочийлер. Анан эми ушу 3 региондогу эт продукциясын Ысык көл, Нарын, анан бул чүйдүн бул Токмок, Кемин жагы. Элдин баарында мындай көбүрөөк мал кармаганга аракет кыла башташат экен да баягы. Азыр ошо Акылбек Үсөнбекович Жапаров айтып атат, ушул жанагы эт кластерин түзүш керек да. Туура. Эт кластер. Эт кластер деген бул кластер деген сөз. Ошол жанагы аткорм базаларды түзүш. Буга чейин жок болчу да бизде. Аткорм базалар бар эми чүйдө жанагы үйлөрүндө 200 баш, 400 баш, кээ бири 1000 баш. Жанагындай аткорм базаларда ошо 1000ден өйдө болуш керек да, 500дөн өйдө жанагы бодомалды баягы семиртип анан кийин баягы мясокомбинатка өткөрүп дегендей. Жанан тиги анын кормовой базасы болуш керек, кластердинчи. Ошол жерге жанагындай жүгөр айдалыш керек, беле айдалыш керек, жанагы арпа дегендей. Ошонун баардыгын айдап, ошол кластерде ошол кормовой базасы бар, аткорму бар. Анын аткормунда анан кийин жанагындай мясокомбинат, эт комбинат өткөргөндөй жери бар. Анан ошонун эмеси бар, реализациясы бар. Ошолор мындай сүт кластери, уже сүт кластери Кудайга шүгүр мына чүй өрөөнүндө жакшы иштеп атпайбы? Эми мороженое да кетип атат, сливкасы да кетип атат, каймак, кефир, айран баары кетип атпайбы? Ушундай кластер болуш керек да, алардыкы бүт ошо жанагындай кукуруза, жүгөрү эмелери бар, кормовой базасы бар. Ошондой кластерде эт кластерин, сүт кластери, жанагындай эле текстиль кластери деп айтылып атат, текстиль. Текстиль кластери да бизге ошо бүтүп жасашыбыз керек да. Сиз аткаруу бийлигинде дагы иштеген адамсыз, тажрыйбаңыз мол. Анан азыркы мына административдик территориалдык реформанын башталышы кандай болот деп ойлойсуз? Ошонун бир жыйынтыгы, акыбети болобу? Болот. Мен башынан Нарында губернатор болуп жүргөндө элечи, мен жанагы бир структура лишний биздечи. Облус, район болуп атпайбызбы? Бул жерде облус менен районду кошуш керек. Жанагы швейцарский метод, жана кантондор болот атпайбы? Аларда 15 кантон го дейм. Бизде деле ошол Кыргызстандын ошо Швейцарияда тоолуу өлкөбүз. Мен ойлойм, ошол облус менен райондорду кошуш керек. Ошондой бир айылдык аймак дейбизби? Же айылдык округ дейбизби? Азыр жана айылдарды ирилештиргени туура болду. Бирок эл да түшүнбөй жатабы же кандай? Бирок каршы чыккандар дагы жок эмес да? Каршы дагы болбойт. Болот да, туура баардыгына жага албайсың. Беш кол тең эмес дегендей. Ошол айылдарды ирилештиргени мен эң башынан ушуну айтып келейт. Садыр Нуркожоевичке баягы наказымда да айткан, баягы президент болуп баратканда. Ушул административно-территориальный реформаны жасашыбыз керек депчи. Анан кийин мына мисалга алалы, мен ушу Нарында иштебедимби? Нарында 5 район бар, Ошо Нарынды, нар жагын ошо Нарын столицасы менен борбор кылып, өзүнчө Нарын аймагы деп койсок. Или кантон дейбизби? Берки Долоонун берки жагын тиги азыр мынакей жол салынды. Тогуз-Торо, Жумгал, Кочкор. Азыр тиги Жумгалга Тогуз-Торо уже жакын болуп калды, жол сонун болот. Мына мен мындайча айтып атам да. 3 райондо. Ысык көлдө болсо 2 чыгыш батыш кылабы, же түштүк түндүк кылабы. Ушул жака да 2. Бирөөнү балыкчыны борбор кылып, экинчисин каракол дегендей. Чүйдү да 2 жагын, биягы чыгыш батыш деген. Ош тарап ушундай кылып кантон кылып койсок деген ойдомун. Анткени райондуку да бар, анан облустуку да бар. Мындай анан жана бюджет бөлгөндө дагы анан кийин баягы гос аппарат, бюрократия аппаратынын көбөйгөнү Сарамжалдуу болот беле? Сарамжалдуу болот. Ошон үчүн мен деле өзүм иштебедимби? Облуста да иштедим, мэрде да болуп, мэр болуп да иштедим. Ошол бюрократический аппаратты азайтышыбыз керек.
колуштан келишчи. Губернатор институту керек ба анда? Иә. Губернатор Ошо институту. жок кантондун эмеси башчысы аны губернатор дейби, же аким дейби, анын аты өзгөрүлөт да жанагындай. Например, нар жагы ошондо губернатор болобу же кантон болобу же аймак болобу аны баягы чечилет да тиги талкууда. Ушундай например. Азыр бул Бишкектин тегерегиндегине эми Бишкекти азыр деле ошо чоңойтуп, анан кийин ошо мен айтат элем, чоңойгонго жараша эми жакшы ген план түшүш керек да. Бишкектин ген планы бир оңолуп, бир түзөлүп эле, бир жамаачыланып эле ат келе атат баягы. Ошон үчүн ушу ген планды азыркы мындай кошулбадыбы, момунча эл болду, момундай болду деп, ошол жакшы генеральный, перспективный Бишкектин эмеси керек, ген планы керек. Жанагындай точечный бир жерге элитный бир жерге тигиндей момундай болуп түшүп калып атпайбы тиги Бусмет план. Бүт аябай строго болуш керек да. Строго ген план менен кайсы жерде жанагындай сити болот, кайсы жерде набережный болот, кайсы жерде парктар болот, кайсы жерде жанагындай спортивный жанагындай өзүнчө ядро болот. Кайсы жерде микрорайондор болот. Жана с учетом жанагы роза ветров, климатический жанагы эмелерге бөлүп, ошо шарттарды да карап климат. Детальный план керек экен. Детальный. Детальный, анан кийин перспективный жанагындай ген план керек да. Тиги эмеден баштап азыркы территория, тиги Лебединовкадан тиги Новопавловкка дейин кирип атпайбы? Чоң территория кирип атат. Азыр биз тиги 1,5 миллион мындай ака болуп атат. Элдин саны, калктын. Анан дагы кирип чыкканы менен дагы 2 миллионго ошондой эме болгон атабыз, мегаполис. Ошого жараша бүт инфраструктура. Муну эми бирок эми дагы научный подход да керек да. Анан кошот экен деп анан кошуп алып анан кийин жакшы өзүнчө бир группа түзүп окумуштуулар. Анан ошолордун чет элдин дагы специалисттерин алыш керек. Ошондо аянбай эле ошо Швейцария менен ошо Японияны чакырыш керек. Алар баягы бүт азыркы жетишкендиктери менен жакшы эсептеп беришет. Учурунда бир маектешүүдө айтканыңыз бар, саясаттан аябай көңүлүм калды депчи. Азыр деле ошол ойдо жүрөсүзбү же азыр мындай бийлик алмашкан сайын саясий кырдаалга баа берип, кээде мамлекеттик кызматка эгер сунуш болсо, мисалы бир регионду ушул шартта өнүктүрүүнү берсе, даяр белеңиз? Эми жок, мен эми региондорду да башкарып тигиндей дегенден алысмын, чын айтканда. Саясаттан деле алысмын. Ошол эме. Биротоло кеттиңизби ошондо саясатка? Жок, эми бул коомдо болгондон кийин мен коомдук ишмер болуп, баягы өзүмдүн керектүү эмеге керек болсом, жанагындай тармактарда жанагы гуманитарный, культурный, спортивный, ошо мага жаккан жактаргачы ошол жакта жүрө берсем деген оюм бар. Оюм бар. Эл менен чогуу болуп, ошол. Анан жанагындай саясат эмес, ошо именно жагы духовный, ушул жакта. Саясий кызматка баргыңыз келбейт? Саясий кызматка барбайм. Эмне үчүн? Жок, бизде Кыргызстанда саясий кызмат иштеш өтө оор. Өтө оор. Анткени дагы биздин элибиздин дагы эмеси жетишпей атат да, жана саясий маданият. Саясий маданият дагы бизде дагы демократиянын сабактарынан көбөйтүшүбүз керек. Жанагындай перевороттор, революциялар менен эмес, мурекиндей коомдо дискуссия. Анын үчүн биз элибизди билимге тартышыбыз керек. Ошо билимдүү болсо, ошо саясатты да түшүнөт, экономиканы да түшүнөт, туура баамдап, туура анализ бере алат. Анан кийин биз көбүнчө сабатсыздыктар жанагындай митингге, талпага кирип кетип атышат. Биз байкаганы соңку жылдары сиз көбүрөөк инвестицияны ушул билим берүү, саламаттык сактоо тармагына салып жатат окшойсуз. Анан мунун түпкү себеби эмнеде болду? Же болбосо Кыргызстанда баягы элдин баягы соода саттыктын бир доору бүтүп баратат, эми эл билимге умтулуу керек деген мындай ички бир өзүнчө саясат иштеп атасызбы? Эми бизнесмен болобу, окумуштуу болобу, жөнөкөй жумушчу болобу, биз социумда жашайбыз да. Коомдо, коом. Коомдо ар кандай маселелер болот, көтөрүлөт. Коомдо экономикасы бар, социалдык маселелер бар. Анан биз менен ушул 30 жылдан бери ушул
экономика тармагында, сервис тармагында кызмат жасап келетпайбызбы мамлекетке, элге. Анан эми ушу коомдо жүргөндөн кийин бир неме айтып калдыңыз го, айтып эмне үчүн ушундай бир меценаттык иштерди жасайсыз депчи. Анан коомдо жашагандан кийин ушул жакта коомдо болуп аткан маселелер жүрөгүңө, сезимиңе келет экен. Кандай ошол дагы эл журтка жардам берсек дегенде. Анан эми биздин баягы социалдык көп көйгөйлөр бар да, көп тармактар баягы социализм доору кетип, жаңы эгемендүүлүк алгандан кийин көп эле проблемалар чыкты, айрыкча социалдык маселелер. Анан бизде ошол биздин ассоциация ошо социалдык маселелерге көңүл бура баштадык да. Ошол эле жанагы билим берүү, медицина, культура, маданият, спорт, искусство дегендерчи, сүрөтчүлөр дегендей. Ошолорду биз алып келе атабыз. Ошол 30 жылдан бүткө ашып калды. Анан кийин биз айрыкча, өзү туура айттың, айрыкча акыркы жылдары, мынакей ушул акыркы 10 жылда биз ошол билим, илим тармагына көңүл бура баштадык. Анткени жана биз ошо фонд түзгөндө, биздин Салымбеков фонду түзгөндө, биз ошол жанагы маданият, гуманитардык, медицина, билим берүү жагына ушу көңүл буралы деген маселе менен кеттик да. Анан кийин кандай жагынан кетсек деп, анан кийин жанагы жаш таланттардын жанагы лидерлери, Кыргызстандын жаш лидерлери деген баягы проектин ачтык. Акыл терек деген жанагы илимде иштеп аткан жаштарга бир тармакты ачтык. Жаш педагогдор жана айылдарга барып иштечү. Ошол жаш педагогдорду жанагы жогорку окуу жайларында аларды колдоо көрсөтө баштадык. Анан эми ошол биздин бизнес центрларды ача баштадык облустук борборлордо. Анан облустук борборлордон кийин анан бизнеске жанагы азыркы жанагы болуп аткан жаңы направленияларды, багыттарга анан дагы бир эмне кылышыбыз керек экен, ошол биз университет ачалы деп, ошол мурунку ошол тажрыйбанын негизинде биз ошо университет ачтык. Университеттин ошо 2 направлениясы, 3 направлениясы бар азыр. Ошол биринчи азыр мынакей болуп аткан эң баягы цифровизация, IT технологияларды киргизишибиз керек экен. Анткени дүйнө жүзү IT жагынан да аябай бизден озуп баратканы көрүнүп, анан биз кандай ошол жерден артта калбайлы деген маселе менен биз ушу IT факультетин ачтык. Анан кийин управление бизнесом, экинчи, үчүнчү болсо жанагы медицина тармагы, здравоохранение жагы. Ушул здравоохранение менен тиги ден соолукту сактоо тармагы, анан кийин IT жагын биз эмелер менен өнүккөн мамлекеттер менен мамиле жасайлы дедик. Ошол эле Япония, ошол эле Түштүк Корея, ошол эле Америка, берки эле кошуналарыбыздан деле тиги Атайын адистерди алып келдиңиз окшойт, барып Калифорнияга барып, ошол жактан адистерди алып келдик. Здравоохранение тармагына. Эми ошол жерде бүт баардык дүйнөдөгү болуп аткан жаңы технологиялардын баары ошо Калифорнияда жана Силиконовый долинада ошол жактан кетет экен. Ошол жактан биз барып ошол жерге атайлап ал жердеги бизнесмендер менен, ошол жердеги эксперттер менен, ошол жердеги специалисттер менен отуруп, кеңешип отуруп, аларды көндүрүп, макул кылып, ошол IT технологияны ошол жерде иштеп аткан биздин кыргыз балдарды, ошол жердеги түрк, индус, ошондой специалисттер менен сүйлөшүп келип, анан былтыр ушу сентябрда ошо чоң жетишкендик болду деп ойлойм. Ошол американский IT институт ачтык да. Бул жер ушул институттун ачылышын албетте баягы мындай коомчулукта жакшы кабыл алышкан, бирок ошол эле учурда бул жерде кимдер билим алат? Мисалы карапайым балдар ушул жерден окуй алабы, мүмкүнчүлүктөрү болобу деген да суроо жаралат да. Менен ачтык да. Биринчиси колледж. Колледжде ошол, анан кийин институт. Ал бакалавр. 2 тепкич менен. Ал жерге дагы Малайзия дагы бар да. Малайзия, биз, анан кийин тиги Калифорниянын жана Сан-Францискодон келген мугалимдер. Ошентип анан 2 тепкич менен ошо биринчи тепкичинде жаш жана 9-классты бүткөн балдар окуп атышат. 9 ошол колледжде бир топ нерселерди үйрөтүп коет экен. Ал жерде баягы
мындай символический да, баягы оплатасы. Анан колледжде окуп алгандан анан кийин экинчи тепкичке мына быйыл ошол институтуна, бакалавр институтуна где-то бир 30 эле бала кабыл алды. 30 эле кабыл алды. Анан азыр мынакей жогорку окуу жайлары жана ошол айтини окуп аткандар азыр биздин университетке келип ошол американский институтту өзүнчө үлгү болуп атат да. Мына ушундай айтини ушундай деңгээлде окутуш керек экен деген тиянакка келип атышат. Баардык жогорку окуу жайлар келип биздин баягы методиканы ошо келген балдарды келип өзүлөрү да чакырып мына азыр бүт областной центрларга кетишти ошол мугалимдер. Ошолор биринчи мындай лекцияларын окуп, анан кийинки проф ориентационный эмесин иштерин жасапчы. Анан аябай жакшы эмелер болуп атат, реакция жакшы жерлерденчи. Анан ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз балдарыбыз жанагы 500 миң, 600 миң доллар жылын алгандар келип ушу Кыргызстанга мекенчил балдар арабайсызбы? Келип ошолорду окута башташты. Жанагы YouTube'да, Facebook'та иштеген балдар келип иштеп атышат да биякта. Анан алардын подходдору вообще эле башкача болот экен. Ошондой фундаментальный баягы знанияларды алып келген балдар экен да. Башка бул жердеги мугалимдер менен аларды деле салыштырууга мындай болбойт экен. Алар эми айтишниктер круглый эме сутка иштешет. Кыргызстанда туруп эле дүйнөнүн баардык точкасы үчүн иштесе болот да. Иштесе болот экен да. Ооба. Ушул сиздердин дагы бир демилгениңиздер жөнүндө сурагым келип атат. Бул жакта мындай азыр Кыргызстанда дагы бир нерсени айтып коеюн, ошол Американын экинчи багыты жанагы медицина боюнча кечиресиз. Анан ал жерде жанагы медико-биологический жанагы биздин ушактан бүтүрүүчү биздин 61-чи мектепти бүтүргөн экен математический уклону менен. Потапова Ольга деген. Ал ошол Ленинградда мединститутту бүткөн экен. Анан ошол Ленинградда иштеп жүр, анан кийин ошо Сан-Францискоге кетиптир. Ал жерге дагы биздин кыргыз мугалимдер барып, мындай стажировка өтүп, ал болсо эмени дүйнө жүзүнө мындай лабораторияларды коюптур. Лабораторияны коюп, ал жерде жанагы биздин жанагы онкологический больнойлор, жана рак оорулары менен чалдыккан ооруларды биз азыр жанагы анализин, диагнозун эмеге жиберет да, тиги Алматыга жиберишет экен, Москвага жиберет экен, Ташкентке жиберет экен. Алар жактан киргичекте да 1 жума өтөт экен, 2 жума, 20 күндө анан кийин качан баягы анализим чыгат, диагнозум коюлат деп дагы баягы сарсанаа болуп да бир топ оорукчан учуп кетет экен оорусучу. Азыр ошол тесттерди 40 тесттин эмесин биз ошол жака Кыргызстан Бишкекке койгон атабыз да. Бул качан иштеп баштайт? Эми иштеп баштайт. Ушу эми буюрса биз ушу апрелде, майда ошол эмесин монтажын коюп, ушу май айында, июнь айында деп ошол чоң лаборатория жанагы ошо онкобольнойлордун баягы тестированиясын эми биз Кыргызстанда жасаган атабыз. Эң сонун бул. Биздин факультетте. Бул өзүнчө лаборатория болуп ачылат экен да, же болбосо жана университеттин базасында болот? Университеттин жана медфакультеттин базасында болот. Демек, ал жерде жанагы баасы дагы элдин чөнтөгүнө туура келгидей болот экен да? Тиги ошол материалды тиги жеткирип тияк, анан кайра алып келип, ал дагы чыгым да. А бул жерде алып келет, анан кийин 1-2 күндө уже эмеси чыгат. Диагноз чыгат. Эң сонун. Спорттогу жасаган иштериңиз жөнүндө сурап, анан экономикалык темаларга өтөлү. Мына сиз спорттун өнүгүшү үчүн абдан чоң эмгек жасаган адамсыз. Өзгөчө кыргыз футболунун өнүгүшү үчүнчү. Анан учурунда бул футбол федерациясында да бир топ кызмат кылып, жардам бердиңиз да. Азыр эми мамлекеттин бул багыттагы саясаты дагы өзгөрүп кетчүдөй. Анан бир нерсеге ишеним артып турасызбы, жокпу? Ишеним баягы үмүтүбүз чоң. Үмүтүбүз чоң. Анткени эми баягы спортту жалпысынан алып келе айтканда эми мен жалпы жакшы көрөм да спортту. Бул эми спортту эле коебуз, а на самом деле бул спорт деген бул намыс. Ар бир мамлекеттин, ар бир калктын намысы. Ошол баягы мелдешип атканда баардык таймашыдан анан кийин кыйындары чыгат да, туурабы? Жанагындай бекерден жана олимпиадалар, жанагы дүйнөлүк калк арасындагы эмелер болбойт да, турнирлер. Бул биринчи намыс. Экинчиси болсо бул ден соолук. Ден соолук.
Анан баягы өзүм ушул кичинекей жашыман ушул эмени жакшы көрөм да, спортту. Спорттун анан түрлөрүнө мен футбол ойноп калгам. Анан кийин ошол жерде приоритетим баягы футбол жактан да. Анан футболду тиги биздин федерация 92-жылдан бери түзүлгөндөн бери мен ошол жакта жүрөм. Акыркы жылдар жана вице-президент болчумун. Анан эми биз бир интервьюларымда айтып атам, бул биз эми азыркы мынакей Азияда кубогу болбодубу? Анан баягы 19-жылы биз жакшы тиги группадан чыгып, жанагы Араб Эмиратын асас жерден утуп алып, дагы андан нарды кетмекпиз деп күч менен, бирок баягы Кытайдын судьясы бизге тартпай тиги жоюндарга тартып Калыстык болбой калды деп, калыстык болбой калып атат, элдин баардыгы мындай нааразы болуп дегендей, көрөрмандардын артынан. Анда ушундай турнирлер болгондо аны жашына карабайт. Кары жашы дебей баары да көрөт, билесиңерби? Аялдар кухняда тамак жасап да көрүп, ой эмне болду деп сурап турат баягы. Ошондой Аялдардын да футболго кызыгуусу артып атпайбы азыр? Эми бул футбол мындай деген эме бар да. Бул оюн бул футбол эле эмес да. Бул аябай катмарларды алган. 700 миллион киши футболго менен мындай машыгып ойнойт, кыздар, балдар, ар кайсы жана футзал дегени бар, пляжный футбол деген бар, чоң футбол дегендер, ошондо 700 миллион. А жанагындай чоң жанагындай финалдачы, анын аудиториясы 2 миллиарддан ашып кетет. Акыркы жана финалдарды көргөндөчү 2,5 миллиард, ошондо эсептей бериңиз, ошо жанагы 7 миллиарддан ашкан элдин. Ошон үчүн анан кийин саясатчылар, президенттер келгенде баягы аба ырайы менен анан футболдон башташат да. Кандай футболуңар барбы, жокпу, же болбосо тигил бүгүн оюн болду эле, мындай болду деп ушуну талкуулады. Анан чоң көрөрмандар да көп да спорт. Ошон үчүн бул футболду биз кармашыбыз керек. Акыркы турнирде биз өзүбүздүн 19-жылы жакындай ойноп келип, жакшы көрсөткүчтөр болбоду беле. Ошондо биз тиги 200-орундан 100-орунга чыкабыз. Жанагы дүйнөлүк рейтингтерден. Где-то 2210 мамлекет бар. Ошонун азыр 195, 100-орунда жүрөбүз да, жоон орто болуп жүрөбүз. Ортосунда да. Анан азыркы турнир көрсөттү, биздин баягы потенциалыбыз дагы мындай, дагы көтөрүлгөнгө, азыркы биздин футболго жасап аткан мамилебиз, өкмөттүкү, элдики жана спорт клубтар, ошолор биз баягы эмебизге жетип калгандай, пикке жеткендей болуп калганда, баягы башка дагы мындай резервтерди табыш керек болчу. А резервтерди табыш үчүн көп мындай баардык ишке болуш үчүн эме керек? Каражат керек, финансирование керек, материалдык базаны түзүш керек. Анан ошол учурда мына тиги биздин Садыр Нуркожоевич өзү баягы футбол ойноп, өзү түшүнүп, анан кийин адагы көрүп, анан азыр ушул Камчы Кадыршаевичтин кандидатурасын көрсөтүп, ушул административдик рычаг менен жерлердеги жанагы атка минерлерди, акимдерди, айыл башчыларын, губернаторлорун облустук, ошолорго баягы эмени жүктөйлүү, дагы ушул футболду өнүктүрүү боюнча деген азыр указ даярдалып атат. Анан кийин азыр административный баягы рычаг ишке кирген атат да. Ошол материалдык базага биз тиги президенттин фондусунан өкмөт каражат бөлүп берели, өнүктүрөлү. Айрыкча жанагы массовый футбол деп коет, жанагы кичинекей жаштардан баштап, ар бир жана региондо өзүнүн райондун командасы болсун, облустун командасы болсун, ар бир жана ошол жерден тандалган ар бир облусттан жанагы чоң премьер-лига, высший лигада бирден эме болсун, футбольный клуб болсун. Анан жанагындай конкуренция башталганда, таймаштык, ошондо анан кийин ошол жерден иргелип, анан кийин баягы командалар анан чеберчилик өзө баштайт, анан жаңы методикалар менен тренерлерди окутуп, жана Европага алып барып, тиги Бразилиясына алып барып окутуп аяктан. Тренерлер да жетишпейт. Калыстар дагы бизде жетишпейт. Калыстарды, тренерлерди окутушубуз керек. Андай спорт медицина деген катуу чыккан бул жердечи. Азыр жанагы Роналду менен Мессинин деңгээлине жетиш үчүн аябай чоң медициналык эмелер керек.
жардам керек. Тамагын, Спорттук медицинада, спорт медицина, тамак ашынын баардыгын караш керек. Анан кандай калориясын эметип атат, бүт баардыгы монитордо баягы чуркап аткан, баягы машыгып аткан кезде эмелерди коет, аппаратураларды коет. Анан ошончолук деңгээлге чыгып кетти да. А биз андай жок дагы. Ошон үчүн мына кошуналарды карап көрсөк дагы, мынакей Тажикстанда президенттин баласы жетектейт. Каримов башында эле президент болуп келгенде эле указ чыгарган футболду өнүктүрүү боюнча. Эмне үчүн Өзбекстан катуу өнүгүп кетти? Мына Тажикстан катуу келе атат. Тиги Туркменияда президент өзү карайт футболду. Казакстанда мына Европага өтүп алып, алар дагы эмесин чеберчилигин күчөтүп, мына былтыркы сезон көрсөттү да Казакстандагы өсүп баратканынчы. Анан биз дагы ошо убагында дейм, ошол чара көрүлүп, биздин футбол федерациясынын башчысы болуп ошо Камчыбек Кыдыршаев шайланган туура болду. Азыр эми а киши бүт болгон жанагындай рычагтарды колдонсо, административный, анан ойлойм мен, үмүтүм чоң, биздин футболдо жакшы өзгөрүүлөр болот. Азыр сиз менимче аябай ойлонот болушуңуз керек да, дүйнө кайда баратат? Кыргызстан кайда? Кыргызстандын билим берүүсү кайда? Дүйнөнүн билим берүү тенденциясы кандай депчи. Ушул нерсени азыр глобализация болуп атпайбы? Топ чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мынакей азыркы өзгөрүүлөр деле бир жөнөкөй персональный адамды дагы жөн койбойт. Ар бир адам өзгөрүлүш керек. Азыркы заманга жарашачы. Өзгөрүлүп, ага эмне керек? Билим керек. Өзгөрүш үчүнчү. Өзгөрүлбөй калдың десе, жанагындай баягы Запорожецте болуп калып каласың да. Дырылдап, пырылдаган, баягы түтүн чыккан. Ошон үчүн калбаш үчүн билим алыш керек. Анан мен ойлоп атам, азыр жана биздин мигранттар кетип атпайбы эки жака. Алар деле туура ошондой болгон. Туркияда элечи, мына Германияга кетип, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кандай ошол үйрөнүп деген немистерден баягы технологияларды, индустрияны үйрөнүп. Азыр мына Турцияга кайсы орунда жүрөт. Анан кийин өнүгүү өсүү экономикасы боюнча, баардык тармактар боюнча. Медицинасы кандай өстү Туркиянын. Биздики дагы ошол жана Америкада жүргөнү, Европада жүргөнү, башка жакта жүргөндөрү алар бышып атышат. Ошо балдар менен ошол жактан окуп, билимдерди алып, алар, конечно, бияк өзүнүн эмесине, ич мекенине келип, бияка да салымын кошот деген баары эмес. Бирок ошонун эле бир 30% келбечи, биз кичинекей мамлекетпиз да. Келип ошол кийин салымын кошо баштаса, ошолордун балдары билимдүү. Мына азыр айтып атпаймынбы, жана биздин IT технологияны ачкан балдар кыргыздар. Ошолор Америкада жүрүп, ошол жактан билим алып, анан кийин буякта мынакей жанагындай айлык акысынан кечип, бияка келип иштеп атышат. Ошондойлор көбөйөт. Ошондойлорго биз эме кылышыбыз керек. Ориентир алышыбыз керек. Анан өзүбүз мына жердеги балдарыбызды, айрыкча мына айылдагы балдарыбызды ошо жакшы жана педагогдорубуз начар болуп атат. Ошо педагогдордун эмесин, кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Ошо педагогдордун айлыктарын, ошол айылга барган жерден баягы отун, суусун, үйүн даярдап берип, ошол жерде балдарыбызды жакшынакай билим берсек, анан ошолор анан кийин көтөрүлүп, саясат жагынан да, башка жагынан дагы ошол билимсиздер көп баягы тескери таасирин тийгизгенин көрүп атпайбызбы? Ийгилик каалайм.